Алымбек Татка жаштайынан зирек, акылдуу болуп, атасы менен бирге эл аралап, ар тараптуу сабаттуу болуп өскөн. 15-17 жашында эле ата кесибин улап, баргы уруусунун гана эмес, бүт элинин ишенимине ээ болгон. Тарыхчылардын айтымында ал жашынан эл башкаруучу жана ири саясий иштерге катышкан. Бул жаштайынан тың өсөт. Баланын дээрин көрүп, атасы жаштайынан элге аралаштырып, уже балакатка жетти, 17-18 жашка жеткенде ошол Асан бийдин ордун баса турган, баргылардын төбөлү боло турган эки баягы канчага сап бала Алымбек экенин баргылар түшүнүп калат. Натыйжада Асан бийдин ордун басып, баргылардын бийлиги анын колуна өтөт. Алымбек Татка Асан бей уулу жаш кезинен Кокон хандыгынын саясатына аралашып, 1827 жылы 27 жашында Мадалихан тарабынан ордого мамлекеттик кызматка чакыртылып, 31 жашында датка наамын алган. 1832 жылы 32 жашында Анжиян вилаятынын башкаруучусу болуп дайындалган. Бул ошол доордо кыргыз үчүн ордодогу чоң ийгилик болгон. Кандай болгон ченде да Алымбек Татканын Кокон хандыгынын дагы кыргыз төбөлдөрүнүн эң мондай олуттуусу дагы, абройлуусу дагы, авторитеттүү болгон негизги төбөлдөрүнүн бири. Анан болгондо дагы Коконду өз мамлекетинде карап, кам көрүп, ошону менен бирдикте баягы пикир келишиптер болгондо Кокондон кыргыздын мамлекетин бөлүп чыгуу жөнүндө идеяны көтөргөн. 1832 жылы Анжанга бек болуп келгенден кийин, вилаяттын башкаруучусу болуп келгенден эң биринчи кадамы Анжан шаарынан вилаяттын саясий, экономикалык, маданий борборун Ош шаарына которгон. Анжиян вилаятынын борборун Ошко көчүргөндөн кийин Алымбек Татка шаар курууга өзгөчө көңүл бурган. Ал көчөлөрдү оңдоп түздөп, жаңы базар, мечит, медреселерди курдурган, жашылдандыруу иштерин жүргүзгөн. Эл эскерүүлөрүндө анын Ош шаарындагы алгачкы 4 көчөнү иретке келтирип, жаңыланганы айтылат. Гагарин көчөсү, анан мына Исхак Разаков Масалиев проспектиси, Наркөздөн Курманжан Датка, анан Ленин көчөсү. Кимдин үйү ошого коросу туш келип калса, ошону буздуруп, шаардын башка жагынан ага ошондой жерге жер берип, анан үй курган каражат берип салат. Экинчи маселе, ошол курулган 4 көчөнү бойлото жашылдандыруу маселеси. Мындан тышкары Алымбек Татканын социалдык экономикалык өнүгүүсүнө кошкон салымы да зор болгон. Ал Ак Буура дарыясынын эки жээгин бириктирүү үчүн 9 көпүрө жана шаарды айланта 9 канал курдурган. Өз доорунун мыкты саясий ишмери Алымбек Татканын быйыл 225 жылдыгы мамлекеттик деңгээлде белгилөө чечими кабыл алынган. Самара Асанова, Уран Адишев, ЛТР, Ош шаары.